Ынтымактын, биримдиктин жана эмгектин символу болгон Тангор фестивалю мындан 4 жыл мурда башталган. Ар улуттун өкүлдөрү жашаган Ырдык айылында бул ирет эл аралык деңгээлде уюштурулуп, өзгөчө чет элдиктердин агылып келүүсү арбын. Көргөзмөгө Дунган улутунун кийим-кечектери жана тамак аштары коюлган. Бул фестиваль аталышы Тангор. Тангор деген бул таттуу конфет. Биз баягы бала кезде жеген конфетти Тангор дешет экен. Ошонун негизинде жашоо ушундай таттуу болсун, жакшы болсун, ушу улут арасында ынтымак болсун деген бир фестиваль. Коңшу өлкөлөрдөн да келишиптир, Казакстандан келиптир биякта. Анан башка диаспоралардан да жүрөт. Кыргыз, өзбек, казак, дунган жана уйгур элинин ынтымагын ырастаган иш-чараны ар жылы өткөрүүнү элеттиктер колго алган. Тангор таттуу деген түшүнүктү берип, молчулуктун майрамы деген дунган эли фестивалга өзгөчө даярдык көрүшкөн. Иш-чараны негиздөөчүлөрдүн сап башында турган Медер Султанов бул жолу чет элден да меймандар чакырылганын айтат. Иш-чаранын эң негизги максаты унутуп калган каада салт, үрп-адат, маданиятты кеңири жайылтып, жандандырып элге тартуулоо. Экинчи максаты бул туристтик жагымдуулуктун көбөйтүү. Ушул иш-чаранын аркасында айылдарда конок үйлөрү, мейманканалар ачылып, туристтер менен иштөө жолго алынды да. Жериштетип дыйканчылык кылган элеттиктер жаздагы күжүрмөн аракеттин акыбети күз айында кайтаарын белгилешет. Кылымдардан ашык тарыхы бар Ырдык айылдын эли бул күндөрү улуттун каада салтын, мейман достугун даңазалашты. Жанара Сагындыкова, Батыр Айбиев, Жети Өгүз району.